Алдыдагы 3 айда Бишкектеги мамлекеттик органдар менен кызматтарда иштегендер имараттардын айлана четин тазалоо менен алектенет. Калада санитардык тазалоонун 3 айлыгы жарыяланды. Биринчи массалык ишембилик бүгүн өткөрүлдү. За каждой службой, за каждым предприятием муниципальным Ар бир кызмат, ар бир муниципалдык ишканага белгилүү аймак бекитилген. Бул территорияларда алар 1 марттан тартып ишембилик өткөрүшүүдө. Бул ишке баардыгы чыгып, акыр-чикир жалбырактарды тазалашууда. Ирригацию, газоны, листву прошлогоднюю, то есть полностью будем город вычищать. Негизги жүк муниципалдык ишканаларда. Жарыктандыруу оңдолуп, сейил бактар тазаланып, гүл, бадал жана көчөттөр отургузулууда. Быйыл каланы миллиондон ашуун гүл кооздойт. Ал эми кышында кум, муз чачкан техника автожолдорду жууп, аялдамаларды иретке келтирүүдө. Очистки города сейчас задействовано именно по уборкам 535. Шаарды тазалоого азыр 535 кызматкер, 60 автотранспорттук техника жана 16 жуучу унаа тартылды. Түнкү 3-тө борбордук көчөлөрдү жууп баштап, ишти эртең мененки 7-лерде аяктап жатабыз. С 3 часа утра и завершаем где-то 7 часов уже завершаем работу мойку улиц. Мындан сырткары калктын жана бардык мам органдардын катышуусунда 3 жалпы республикалык ишембиликти өткөрүү пландалган. Негизи эле мэриянын коммуналдык чарба башкармалыгында өтө көп көлөмдө иш болжолдонгон. Быйыл Бишкек бир нече ири эл аралык окуялардын борборуна айланат. Дароо 3 маарекелүү иш-чара. Тышкы иштер министрликтеринин кеңешинин, өкмөт башчыларынын жана КМШ өлкө башчыларынын саммиттери. Анын алкагында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына байланыштуу президенттердин кайрылуусу болот. Сентябрда болсо экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин саммити өтөт. Следование у нас будет высадка новых кустарников, цветов. Ири көлөмдүү дарактарды тигебиз. Көп кабат тамдардын административдик имараттардын келбетин оңдойбуз. Толугу менен ремонттоп, сырдап, жарыктандырабыз, арыктарды оңдойбуз. Бул иш-чараларды өз деңгээлинде өткөрүү үчүн баарын кылабыз. Готовить, чтобы на должном уровне провести эти мероприятия. Анткени менен ишембиликтерден кийин деле кала пакет, бөтөлкө жана башка таштандылар каптоосунда калат деген чочулоо бар. Калктын өсүшү менен керектөө да өсүүдө, ага жараша калдыктар дагы. Шаардык таштанды полигонуна күнүнө 5-6 миң куб метр таштанды алып чыгарылат. Башкача айтканда 1200-1300 тонна. Полиэтилен жана өзгөчө жасалма таштандылар 100 жылдан 500 жылга чейин жок болбойт. Ар бир адам жылына 400 килограммга жакын таштанды ыргытат. Ал эми күйгүзүлгөн таштандылардын жытынан рак оорулары пайда болот. Баары эле таза шаарда жашагысы келет. Тилекке каршы ага көпчүлүк салым кошууга даяр эмес. Жеке сектордо көпчүлүк учурда таштанды көчөгө эле ташталып, көп кабаттуу үйлөрдүн тургундары ыргыткан таштанды челектерге бир нече метр жетпей калат. Майрамдардан кийин болсо тазалыктагылар баштык, орогуш жана кабыктарды көпкө чогултууга туура келет. Уважать себя, он везде урны. Өздөрүн сыйлаш керек. Бардык жерде челектер бар. Өзүңдү эле эмес, өзгөнү да сыйлашың керек. Как говорится, себя, ну и других. Акыр чекирди тыюу салган жерге таштагандыгы үчүн ири айып-пул же коомдук иштер жазасы күтөт. Былтыр бишкектиктерге тазалыкты бузгандыгы үчүн 1 миллион 600 миң сом айып-пул салынган. Анткени менен алдыда дагы көп тарбиялык жана үгүт иштери зарыл. Анан аны өзүбүздөн баштоо керек. Смотрите, мы же все где-то живем, да? Вот. Карасаңар, биз азыр баарыбыз бир жерде жашайбыз. Болгону өзүңдүн жаныңдагы жалбырак, таштандыларды алып коюу, бак дарактарды тегип, аларды кароо болот да. Билбейм, балмуздак алаттагы анын сыртын ыргытып коет. Балким арким ойлонушар, ушундай кылуу туура деп. И кинет ее просто вот так вот, да, на улицу. Может, каждый подумает про себя, что этого делать не надо. Таза чөйрөдө жашоо бардык шаардыктардын катышуусунда жетишиле турган тапшырма. Башкысы тазаланган эмес, булганбаган жер таза болот деген элдик акылды эстен чыгарбоо керек. Ананда унаага коюп алган желекке караганда, челекке таштанды таштоо азыр адамдын чындыгында мекенчил экенинен көбүрөөк кабар берет.